Саламатсыздарбы? Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи. Табияттануу жана дене тарбия окутуу усулу, технология жана көркөм өнөр сабагынан кайтарым байланыш. Окутуучу Мамадыжунусова Нурхан Сатыбалдиевна. БКМ 79 тайпасынын студенти Сартбаева Жумагүл. Тема: кыргыз оймолору, орнаменттер. Кутмандуу элибиз түрдүү кол өнөрчүлүккө бай экендиги, алардын колдорунан жасалган буюм теримдери бардык элдерге маалым. Кереметтүү элибиздин кол өнөрчүлүгү, кыргыз оюулары аркылуу асем буюмдар дүйнөсүнүн ички маңызын ачып, жыргал турмушубуздун салтанатын көркөмдөп элестетип турат. Мына ошол оюулар тууралуу сөз кылмакчыбыз. Кочкор мүйүз кожоюндун жайлоодо жайлаган элдин мал жандыгын түшүндүрөт. Кандай оюм чийим болбосун, кочкор мүйүзсүз түзүлбөйт. Башка элдин оюуларынан кыргызды айырмалап турган ушул элемент. Жалбырак, жайлоо, айлана чөйрө, жаратылыш деген маанини билдирет. Жалбырак дайым оюм чийимдин башында келет. Булак, жерден чыккан көзөнөк суунун булакка айланганы, кыз келиндердин кийимдеринде көбүрөөк колдонулат. Каз моюн, каздын моюнуна окшогон оюу. Теке мүйүз кочкор мүйүздү жандап жүргөн кошумча элемент. Теке мүйүз жалгыз турганда жөнөкөй көрксүз болуп калат. Ит куйрук иттин чычайта көтөрүлгөн куйругунун элесинен алынган элемент. Ит куйрук оюму жалгыз колдонулбайт. Шырдак, сайма, ала кийиз беттеринде бир нече элемент биригип кооз тизмекти түзөт. Орнамент бул латын тилинен алынган сөз. Кооздук деген маанини түшүндүрөт. Орнамент көркөм сүрөттөөчү жана геометриялык элементтердин айкалышы менен ритмдик алмашууда сайылган сайма. Живопись сүрөт, скульптордук же сайма каражаттары менен аткарылат. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.